Assalamu alaikum, урматтуу менин Jamil Production YouTube kanalынын көрүүчүлөрү. Бул акчаны Россиядагы жердештерибиздин 10, 20, 50, 100 рубльден уралган акчасы. Бул акчаларды аманат катарында биз өзүнүн дарегине жеткирдик деп эсептейбиз. Анткени бул акчалар Тажик үркүнүнөн качкан жана үй жайын таштап кеткен оорукчан 3 туугандын жана медицинада айыкпас дарт деп диагноз койгон өзүбүздүн боордош жердештерибиздин бирөөсү Элчиев Улукбек 75-жылкы, Элчиев Эркин 77-жылкы жана Элчиева Бегайым 87-жылкы бир тууган боордошторубуз, жердештерибиз жар жаңылышында турушат жана ошолор муктаждыгына байланыштуу Есім ТВ YouTube каналынын негиздөөчүсү блогер Бакыт Абдумаликовдун демилгеси менен уюштурулган пайгамбарыбыздын хадисине ылайык оң кол менен берген садакаңды же болбосо эхсаныңды сол колуң эч качан билбей калсын деген хадистин негизинде Бакыт Абдумаликов Россиядагы жердештерибизден ушул үй бүлөгө жардам катарында чогулткан акча 10 000 рубль 11 700 сом акча болду. Эми бул акчанын чындыгында кайсыл колдон чыкканын биз эч качан билбейбиз. Аны ошол пайгамбарыбыздын хадисине ылайык бул акчанын чыныгы кожоюндарын биз эч качан билбейбиз. Булар чын жүрөгүнөн ушул үй бүлөгө эхсан кылып которушкан экен. Биз бул аманатты өз ээсине жеткирип келдик деп ойлойбуз. Жана колуңуздардан келсе араңыздарда хадиске амал кылган, Кур'андын аяттарына амал кылган адамдардан болсо, жакшылык кылууну ниетиңизде жакшылык кылуу болгон болсо, экранга биз телефондорду калтырабыз. Ошол телефондордун негизинде байланышып, ушул бир туугандарыбызга жардам көрсөтүңүздөр деп биз дагы суранабыз. Анда эмесе кирип тапшыралы. Assalamu alaikum. Келиңиз. Rahmatullohi ve barakatuh. Алейкум. Assalamu alaikum. Кара, болдулар. Саламат, бакубат, бардам, чоң жигит болуп. Кызым, жакшы жүрөсүңбү, айланайын. Амансыңар, отуруңар. Кандайсыңар, жакшыбы? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Аман эсен жүрөсүңөрбү? Үй жылуубу? Кечээ суукта үшүп калган жоксуңарбы? Анда эмесе мен өзүмө силер менен тааныштырып турган болсом, менин атым Jamil, фамилиям Исмаилов. Jamil Production деген YouTube каналынын кожоюну боламын. Россиядан Бакыт Абдумаликов аттуу бир блогерибиз силер жөнүндө мага кенен түшүндүрүп айтты. Анан колдон келишинче элдерге ушундай бир айткан экен. Силер жөнүндө силердин ден соолугуңар жөнүндө элдерге кабарын берип, ошо биздин Россиядагы жүргөн жердештерибиз, жарандарыбыз колдорунан келишинче биртке акча чогултушкан экен. Ошол акчаны мен силерге алып келдим эле. Анда эмесе ушул 10 000 рубль экен. 10 000 рубль болот экен. 11 700 болот экен. Ушул мен мына аманатты иншалла колуңарга тапшырдым деп эсептеймин. İnşallah Allah Teala uğurlarga şifa vergen bolsun. Allah aytat, mumun musulmanга eç kaçan men bir azap berbeymin deyit. Azap berbeymin. Eger deyit mumunun başına, musulmanın başına bir oğur iş gelgen bolsa deyit, bir kaygı gelgen bolsa deyit. Allah'ın faydasına deyit. Antkene oşol kaygı, oşol adamdın ahiretine beyişke şuğa ömürge uğrat. Bu dünyada kılgan hatalıklarının geçirişliğine sebep bolot deyit. Demek mundayça ayтканда musulmandын ооруп калуусу дагы чындыгында анын келерки тагдырына бакыт болуп эсептелет экен. Бир туугандарым, мына силердин биз ал акыбалыңарды лайкиңерден, мениңерден сураштырып жана сүйлөшүп келдик. Дагы колдон келишинче элден өтүнүп, элдерге кайрылып көрөбүз. Кудай буйруса Аллах шифасын берсе, баягы айтат го, айгар оорунун шифасы өзү келет деп. Эми Кудай Таала шифа ата алган болсо, шифа ата кылган болсун. Ажап эмес. Бир күнү кайдан жайдан абадан келеби, суудан келеби, чөптөн келеби, шардан келеби, ажап эмес. Ошо Кудай буйруп шифасы өзү келип калчу болсун. Анда эмесе элге кайрыла турган сөзүбүз бар эле. Урматтуу көрөрмандар, ушул жигит, ушул бир үй бүлөдөн чыккан 3 адам оору менен ооруп аткан экен. Колуңуздардан келишинче
jardam kılığыңыздарды ötünöbüz. Allah Teala Assalam degen sıfattın iyisi. Allah Teala'nın 99 sıfatı var. Allah Teala'nın bir sıfatın biri Assalam. Anın Kırgızca kotormosu salamatçılık, amançılık berүүчү. Allah kimge halasa amançılık beret. Kimdi halasa jamançılıktan çıkarıp koyar. Allah'ın şunda bir kudret gücü genen eken. Oğurbay kalуу da hiç kimge garanti emez. Şonun için sizlerden soranabız tuğanlar, kolunuzlardan gelişince uşul üybölögө jardam berip koyuңuzlardı soranabız. Jana Allah Teala sizlerden dağı razı bolgon bolsun. Sizlerden bergen ehsanыңыздарды Allah Teala eselep көбөйтүп bergen bolsun. Antkeni Kur'an'da aytılат, bir kılgan ehsan 10'dan 700 esege çeyin көбөйтүp berilet eken. Bu Kur'an'ın dalildөөsü. Sizlerden bergen ehsanыңыздар 10'dan 700 esege çeyin gelişligine biz Kur'an'ı betke tutup kepildik menen aytabız. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Biz telefondordu ekranga kaldırabız. Çalыңızlar, kavaralыңızдар. Allah sizlerden razı olsun.